долбоор, ири долбоорго кирет. Сиз айтып аткан жанагы Токтогул КЭСин реабилитациясы боюнча ал жерде 2 донор каржылап атат. Бул Азия өнүктүрүү банкы биринчиси. Ал эми экинчиси болсо Евразия өнүктүрүү банкы болуп атат да. 2 донор биргелешип 3 фазадан турган долбоорду жазып атышат да бүгүнкү күндө. Бул тест боюнча болсо биз бир убакта бир жерден алып атабыз да. Эгерде тестти башка ушундай эл аралык уюмдарга биз кайрылсак, анда биз ушул тестти бир 2-3 фазага бөлмөкпүз. Анткени ошол эл аралык финансылык уюмдардын каражаттары чектелген, жылына бир нече долбоорго 100-150 миллион эле бере алат да. Ошого байланыштуу биз ушул Кытай өкмөтүнө кайрылып, Кытай өкмөтү болсо ушул Эксимбанкты аныктап, ошонун аркы менен биз ушул долбоорлорду ишке ашырдык да. Ал эми сиз жана айтып аткан 20 жыл деп атат. Ушул Эксимбанктан биз 20 жылга алдык ушул кредиттик каражатты. Ошонун ичинен 7-11 жылда жеңилдетилген мөөнөт, бирок 2% дегениңиз туура. Ал эми жанагы Токтогул КЭСин реабилитациясына 2 уюм каржылап атат деп айтпадымбы? Алардыкы болсо Евразия өнүктүрүү банкы да 20 жылдык кредиттик мөөнөт менен берип атат. Ал эми жеңилдетилген мөөнөт болсо 8 жыл болуп атат да. Азия өнүктүрүү банкыныкы 32 жыл 8 жылдык мөөнөт жеңилдетилген мөөнөт менен берилип атат. Бирок ушул Токтогул КЭСине Азия өнүктүрүү банкынан биз 3 фазасына 3 кредит гранттык келишимге кол коюп атабыз да. Бир заматта бир донордон бир ушундай эл аралык уюмдардан алганга мүмкүнчүлүк жок болуп калганга байланыштуу биз ушул Кытай өкмөтүнө кайрылган болчу.